Только ID карта нужна? Жаңы электрондук паспорт 30дан ашык коопсуздук элементтерин камтыйт. Анын мукабасында электрондук чип орнотулуп, маалыматтарды түшүрүүдө лазердик технологиялар колдонулган. Документ эл аралык жарандык авиация уюмунун талаптарына жооп берет. Жаңы муундагы электрондук паспорттун артыкчылыктары: мамлекеттик чек арадан өтүп жаткан адамдарды идентификациялоону жана каттоону камсыз кылуу, кылмыштуулуктун, анын ичинде адамдарды сатуунун, мыйзамсыз миграцияны уюштуруунун, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүнүн алдын алуу, табуу жана бөгөт коюу боюнча иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу, документтерди бурмалоого жана жол жүрүү документи катары мыйзамсыз пайдаланууга каршы натыйжалуу күрөшүү, мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттарында миграциялык көзөмөлдү камсыз кылуу, документтерди берүү жана жасалмалоо процесси менен байланышкан алдамчылык, тобокелчиликтерин минималдаштыруу, Кыргыз Республикасынын дүйнөдөгү кадыр баркын жогорулатуу, чек арадан өтүүдө жарандардын ыңгайлуулугун жогорулатуу. Жаңы паспорттун коопсуздугу өтө жогору жана мындай документ чек арадан өтүүнү жөнөкөйлөтөт. Паспорттун бир бетинде көрсөтүлгөн чипти жарандык авиация боюнча эл аралык уюмунун талаптарына жооп берүүчү атайын технология гана көрө алат. Ал аркылуу чет өлкөгө виза алуу бир топ жеңилдейт. Весь текст здесь. Ал паспорттун башкы бети толук алтын чиймелерден турат. Кийинки бетте өлкөнүн туусу жана паспорттун номери, жашыруун сүрөт чагылдырылган. Ошондой эле бир катар коргоочу элементтерди жана кыргыз маданиятын камтыйт. Белгилеп кетсек, биометрикалык паспорттун 34 жана 50 беттен турган варианты бар. Атайын көп саякаттаган жарандар үчүн 50 беттүү паспорт чыгат. Паспорттагы чипте жеке маалыматтар жана ээсинин сүрөтү камтылган. Жаңы электрондук паспорттун эскизи жана схемалык сүрөттөрүнүн долбоорун, жазылышын иштеп чыгууда дүйнөлүк тажрыйба колдонулган. 2020 жылдын сентябрь айында Германияга барып, ошонун үлгүлөрүн бекитип бергенбиз. Азыр бүгүнкү күнү бул сигнальный экземплярлар келип түштү Кыргызстанга. Азыр эми биз тышкы иштер министрлиги менен биргеликте ошону легализациялоо жумуштарын алып барабыз. Жаңы паспорттун дизайнында республиканын ар бир облусунун символу болгон элементтер, улуттук музыкалык аспаптар, архитектурасынын, тарыхый эстеликтеринин сүрөттөрү камтылган. Жалпы жарандык паспорттун жаңы үлгүлөрү 1 апрель айынан баштап бериле баштайт. Айнура Жанышева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.